Бүгүн 25-апрелде Кара Буура районунда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата жөө жарыш болуп өттү. 3, 2, 1. Демилгелүү жаштардын аракетине демөөрчүлөр жана жергиликтүү бийлик колдоо көрсөттү. Жалпы байге фонду 200 000 сомду түздү. 16 жаштан 40 жашка чейинки кыз келиндер 5 километр аралыкта, ал эми мырзалар 10 километр аралыкта чуркап өтүштү. Маарага озуп келген жөөгүлүктөр үчүн баш байге iPhone 14, тиричилик техникалары жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Кыз келиндер арасында 21 айым 5 километр узундукка чуркашты. Ал эми жеңишке 3-чү орун Кымбат Абжалбекова Сулуу Маймак айылынын тургуну, Сымбат Кенжеголова Чоң Кара Буура айылынын тургуну, 2-чү орун Каныке Ахманова Талас шаары, ал эми Талас районунун тургуну Гүлбагым Сүйүналиева 1-чи орунга жетишти. 3 жылдан бери легкий атлетика менен алектенем. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 95 жылы бул айылдагы Чыңгыз Айтматов болуп аталып атыптыр. Аябай кубанычтамын. Чыңгыз Айтматовду ушинтип даңазалап көтөрүп жатканыңыздарга. Мырзалар арасында 129 адам катталып, 95 катышты. 3-чү орунга Бердибай Айтбай уулу Талас районунан жана Мусулман Жоломанов Бакаята районунан ээ болушту. 2-чи орун Тилекжан Жыкшынаалы уулу Талас шаарынан жана 1-чи орунга Чоң Кара Буура айылынын тургуну Жоодарбек Көчкөнбаев жеңишке жетишти. Бул жеңишке мен машыгып келгениме бир 10 жылдан ашык болду. Кыргызстандын азыркы учурда сборный командасынын мүчөсүмүн. Ошол жеңиш жеңил болгон жок, аябай оор болду. Балдар атаандаштар аябай күчтүү болчу. Аларга деле чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирип кетем. Буга чейин 42 километр чыгып түштүм, марафон. Анан 10 чакырым өтө деле кыйынчылыктарды жараткан жок. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев жана коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков да жөө жүрүшкө катышты. Жаштар баштаган демилгени жайылтып, жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырууга жакшы мүмкүнчүлүк болоорун белгилешти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жаткан уюштуруучу топко, катышуучуларга, жалпыңыздарга ыраазычылык билдирмекчимин. Мына жогоруда айтылды, Кыргыздын канында бар. Кыргызда буга чейин Олимпиада чемпионда чыккан Мария Күлчүнова деген эжебизди бардыгыбыз билебиз. Мына Кыргызстанда төрөлүп өсүп, 84-жылы Олимпиада чемпиону болгон. Мына сиздер ошол биздин улуу жолду улап, Таласты болсо спорттун мекени деп билебиз. Спорттук иш-чара залкар жазуучунун 95 жылдыгын утурлай өткөрүлдү. Жөө жарышка облус аймагынан 100дөн ашуун катышуучулар катышты.